Бахидин Черикчиев Өмүралиев айыл өкмөтүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы улуттук баалуулуктарды сактоого багытталган иш-чараларды өткөрүү демилгесин колго алып, учурда облустун бардык аймагында мектеп окуучуларына зордук зомбулуктун алдын алуу, таалим-тарбия, адеп-ахлак жаатында насаатын айтып, жолугушууларды өткөрүп келет. Башкы максаты ааламдашуунун алкагында Кыргыздын улуттук нарк-насилин, үрп-адат, каада-салттарын келечек муунга татыктуу жеткирүү болуп саналат. Уна аксакал 80ге чыкканыма карабастан мен ушул жерде ушинтип кыдырып жетекчилик кылып жүрүп атам. Мектептин жетекчилери ушул жамаат менен айткан сөз, карыялар айткан сөз чоң жардам берет. Көкүрөгүбүз таза болбой атыр. Качан таза тарбияга түшүп калганда урурлук кылбай калат эч ким. Мектеп окуучуларын бат-бат айтсаң, булар бири болбосо бири сөзсүз эле маани берип жакшы окуп калат, жакшы жүрүп калат. Ардагерлер тарабынан өткөрүлүп жаткан кезектеги иш-чарасына Талас районунун Нуржанов атындагы орто мектебинин окуучулары катышты. Иш-чарага ата-энелер жана ички иштер кызматкерлери чакырылган. Бул биздин окуучуларга дагы, биздин ата-энелерге дагы, биздин айылыбызга, коомчулукка дагы бул абдан суудай керек нерсе. Себеп дегенде биздин аталарыбыз менен, апаларыбыз менен, Кыргыздын нарк-насили менен улуунун сыйлаган, кичүүнү заттаган, ыйманга чакырган бир жакшы сөздөрү болду. Мен ойлойм, бунун баардыгы биздин окуучуларга жеткиликтүү болду. Бул боюнча биздин окуучулар дагы, ата-энелер дагы бир жакшы маалымат алышты. Эркинбек Атабеков Жонарык айылынын тургуну. Ал ардагерлер тарабынан өткөрүлүп жаткан иш-чараларды колдогондордун катарында. Анын айтымында кыргыздар ар дайым улутун, тилин, наркын бузбай сактап келген. Андыктан ар бир кыргыз ата-бабалардын салтын улап, үрп-адатын билип, кийинки муунга берүүсү абзел. Бул жыйын көбүрөөк өтүп турса, аябай керек. Мисалы айылдагы балдарда азыркы ушул тапта иман качып атат. Ошолорду адепке, имандуулукка чакырышыбыз керек. Эл журтубузду, энеталар бар бириктикте. Аксакалдар биз көбүрөөк жардам беришибиз керек. Үйдөн чыгыш керек тарбия биринчи. Ата менен энеден. Иш-чаранын алкагында окуучулар үчүн комуз күйлөрү жаңырып, таалим-тарбиясы күчтүү, маани мазмуну терең, адептүүлүк тууралуу кеңири маалыматтар айтылды. Белгилей кетсек, ардагерлер тарабынан өткөрүлүп жаткан бул иш-чаралар облусубуздун бардык аймактарында уланууда. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.